Президент Сооронбай Жээнбеков Талас облусуна бир күндүк иш сапарга барды. Анда Талас шаарындагы 100 орунду күндүзгү стационардын жана Талас районунун Гөгөй айылындагы кароосуз калган үй бүлөлүк медициналык борборунун иши менен таанышты. Президент Сооронбай Жээнбеков мындай кыйын мезгилде биринчи кезекте бардык медицина мекемелерин электр кубаты менен үзгүлтүксүз камсыздоо өзгөчө маанилүү экенин белгиледи. Андан тышкары өлкөнүн бардык аймактарында комплекстүү ооруканалар курулаарын убада кылды. Ошондой эле мамлекет башчы Талас районунун Көк Кашат айылындагы дыйкан чарбанын иши менен таанышты. Андан соң Таш Арык айылындагы бала бакчанын имаратын көрдү. 2015-жылы курулуп башталган имарат дээрлик аяктайын деп калган. Сооронбай Жээнбеков мамлекет мындан ары дагы аймактардагы социалдык жана билим берүү объектилеринин курулушуна чоң көңүл бөлөөрүн белгиледи. Мындан сырткары президент Бакай Ата районундагы Победа көмөк чордонунун иши менен таанышты. Иш сапарынын алкагында мамлекет башчысы Манас Ордо улуттук комплексине зыярат кылды. Тем не менее, Талас шаарындагы 100 орунду күндүзгү стационар ишке киргенден бери медициналык жардамга муктаж болгон миңдеген жарандар даарыланып чыкты. Мамлекет башчысы Талас облусундагы иш сапарында калктын саламаттыгы үчүн күн түн дебей үй бетин көрбөй иштеп жаткан дарыгерлерге ыраазычылыгын билдирди. Рахмат, бул жерде үй бүлөсүн оорубай, үй бүлөсүн көрбөй, үй бүлөсүн дагы таштап коюп, Гиппократтын антын берген ушул аткарам деп аракет кылып атышат. Чоң рахмат билдирем. Андан соң президент 2005-жылдан бери иштебей турган Гөгөй айылындагы үй бүлөлүк медицина борборунун имаратын көрүп чыгып, аны тез арада реконструкциялап чыгуу тапшырмасын берди. Имарат 5 блоктон туруп, 160 орундукка ылайыкталган. Өлкө башчысы күз-кыш мезгилине даярдык көрүүнүн алкагында эскирген ооруканаларды модернизациялоо боюнча иштер башталаарын айтты. Bunu başta ertenden başta demen özüm gelip göreye vardı. Spesial jönötüp бирок сапаттуу үчүн, сапаттуу. 8 гектар аянтты ээлеген бул дыйкан чарбада алманын 10 сорту, алмурут, алча, кара өрүк өстүрүлөт. Жылына 60-80 тонна мөмө жемиш коңшулаш өлкөгө экспорттолот. Аларды сактоо үчүн заманбап кампа дагы курулган. Талас районунун Көк Кашат айылында жайгашкан бул дыйкан чарба ээси башка ишкерлерге да бекер кеңешин берип турат. Bir жылда 32 миң көчөткө чейин регистрабыз, анын ичинен 25 миң, 30 миңдей сатабыз ошо эмеге. Ошондой эле мамлекет башчысы аймактарды өнүктүрүү мамлекеттик саясатынын алкагында жерлердеги ишкерлерди колдоону күчөтүү өлкөнүн экспорттук потенциалын көтөрүүгө жакшы таасир тийгизе тургандыгын баса белгиледи. Экспортко чыккандарды ишкерлерди колдоо азыр. Сыртка чыгып аткандарды ошол экспортко чыгып аткандарды колдоо каражаттар бөлүнүп жатат. Бакай Ата районундагы Победа көмөк чордону аймактагы Шыралжын алтын кенин дагы электр энергиясы менен камсыз кылат. Бул трансформатордун эски жабдыктары алмаштырылып, кубаттуулугу жогорулатылган. Өлкө башчы энергетиктер менен баарлашууда медицина мекемелерин электр кубаты менен үзгүлтүксүз камсыздоо өзгөчө маанилүү милдет экенин белгиледи. Таш Арык айылындагы жаңы бала бакча жеткинчектерди күтүп жаткан чагы. Абал турукташса кабыл алуу башталат. Буга чейин коңшу айылдарда дагы бала бакча болгон эмес. Эми ишке кирсе, Таш Арыктан сырткары коңшу айылдын балдары да келип баштайт. Мамлекет башчынын бир күндүк иш сапары Манас Ордо улуттук комплексине зыярат кылып, ата-бабалардын арбагына Куран түшүрүү менен аяктады. Элибизде ар дайым ынтымактуулук, жерибизде ар дайым тынчтык болсун. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал, жумалык үчүн.